урматтуу абзалдар, токтогулуш бул мыйзам долбоорун колдойбуз. Ысык көл айланма автожолунун акыркы участогу экен да бул, Барскоон Каракол участогу. Бул бүтүп калса жакшы болот. Биздин мамлекетибизге туристтер келет, ыңгайлуу шарттар түзүлөт, мамлекетибиздин өнүгүүсүнө салым кошот да. Анан жолдун жээктери сиздерге карайт да ошондо, Жолдун жээгин, ошо жолдун охранный зонасы бар. Ошонун баардыгы бизге карайт. Мен айтканым, ошол жолдун жээктеринде же заправкаларга айтып атпайсызбы? Газозаправка, электромобилдерди заправкалай турган электростанциялар, ошолорго милдеттеме берип коюш керек да. Жакшы азыркы замандын талабына ылайык туалеттерди куруш керек да. Ысык көлгө барсаң, өзүңүз жакшы билесиз, жакшы ошондой туалеттер жок да. Ушуну да эске алсаңыздар. Анан бул мыйзамдан тышкары сиздер өзүңүздөр мына Айдеркен Гавян автожолунун асфальт түшө бердиңиздер, рахмат, бүттү. Анан лотоктор курулбай калды, арык жок, жабылып калды. Ошол лотокторду курасыздарбы? Эгер проектиде каралган болсо, сөзсүз түрдө курулат. Ошону тактап маалымат берип коюңузчу, себеби октябрдын орто чендеринде уже Айдеркен шаарына кар түшөт да. Азыр арык жок. Ошо боюнча да толук кандуу мага маалымат берип койсоңуз, рахмат чоң.